университети менен Кыргызстан жаштар кыймылы тарабынан биргеликте уюштуруп жатканы бекеринен эмес. Адам өзүнүн эмгегинин үзүрүн качан көрөт? Качан ошол үзүрү аны барктатып көкөлөткөндө. Кыялымдагы Кыргызстан Жалал-Абад 2026 аталышындагы жаштар форуму Манас шаарында өткөрүлдү. Иш-чара мамлекеттик колдоонун негизинде Кыргызстан жаштар кыймылы тарабынан уюштурулган. Форумдун негизги максаты аймактагы жаш лидерлерди бириктирүү, алардын идеяларын колдоо жана билим берүү, спорт, ишкердик жана жарандык активдүүлүк багыттарында өнүгүүсүнө шарт түзүү. Бул самалыкта Жалал-Абад мамлекеттик университетинин жаштары да четте калган жок. Кыргызстан жаштар кыймылы коомдук бирикмеси менен биргеликте заманбап мугалим сапаттуу билим берүү форумун уюштурууну окуу жай колго алган. Алгач иш-чара жаштардын флешмобу менен башталды. Жаш мугалимдерди шыктандыруу максатында институт жана колледждердин жетишкендиктерин, ийгиликтерин көрсөткөн жарманке да даярдалган. Окуу жайдын ректору Кеңешбек Усенов келген конокторду өзү тосуп алып, көргөзмө аркылуу тааныштырып чыкты. Мугалимдер даярдаган ушул институт Жалал-Абад шаарындагы окуу жайлар арасында формулдук рейтингдеги Жалал-Абад колледжи эң мыкты окуу жай. Ырыскан Туратбекова жаш адистердин катарын толуктайт. Эмгек жолун баштаганына 1 жыл гана болгон. Ал заманбап мугалим сапаттуу билим берүү форумун уккандан тартып катышууга ашыккан. Мындай жолугушуулар жаш адистердин тажрыйба алуусуна, жаңы ыкмаларды үйрөнүп, заманбап билим берүүгө жакшы өбөлгө дейт. Негизинен форум аябай жакты бизге. Жакшы, өтө жогорку деңгээлде түшүндүрүлүп, өтүлүп жатат. Балдарга кандай ыкма менен түшүндүрүүнү, катасын жазалоо менен эмес, түшүндүрүү менен айтып берүүнү үйрөндүк. Биз ойлойбуз, ушундай иш-чаралар, ушуга окшогон форумдар айрыкча бизге окшогон жаш мугалимдерге бат-баттан өтүлүп турса аябай жакшы болмок. Бул жерде эки маселе бар. Улуу менен кичүү. Экөөнө тең бир мамиле болуш керек экен. Бирөөнө урмат, бирөөнө ызат. Акыркы учурларда мугалимдердин кадыр-баркынын түшүп жатканы өкүндүрөт. Мындай учурда жаш адистерди колдоо, кесиптик өнүгүүсүн арттыруу жана заманбап окутуу ыкмаларын жайылтуу. Катышуучулар инновациялык методдор менен таанышып, тажрыйба алмашып, пайдалуу талкууларга катышуусу маанилүү. Азыркы биздин жалпы мамлекеттин алдына койгон максаттардын бири бул билим берүүнү жогорулатыш керек. Билим берүүнү жогорулатуу эң ириде бул мугалимдердин деңгээлине байланыштуу, анан мугалимдик кесипке болгон мамилеге байланыштуу. Болгондо да жаш мугалимдерди колдоо, аларга шыктандыруу максатын көздөгөн форумга ийгилик каалайбыз. Себеби эгер адам шыктанбаса, эмгеги бааланбаса, андан ары басчу жолу дагы кенен болбойт. Муну баарыбыз жашоо турмуштан билебиз. Ошон үчүн бүгүнкү форумду уюштуруп аткан ушул жаштарга дагы терең ыраазычылык билдирем. Анан ушул жерден Жалал-Абад мамлекеттик университетине дагы ыраазычылык билдирем. Жалпы эле ошол мугалимдерге ыраазычылык билдирем. Ушу Жалал-Абад областынын региондогу мектептердеги бардык күчтү көтөрүп келе атасыздар. Алдыңкы кесипкөй жаш мугалимдерди тарбиялап жаткан Жалал-Абад мамлекеттик университети бул күнү өз активдүүлүгүн көрсөтө алды. Жаштарды бир аянтчага чогултуу, кесиптик деңгээлин көтөрүү, семинар, мастер-класстарды уюштурду. Көпчүлүгү агрессивный стресс көп калышат да. Ушуну мугалимдер жана ата-энелер эмнени тарбияда эмнени өзгөртүшү керек. Биринчиден ата-энелерди чакырып салып сүйлөшүш керек. Негизинен биз билим берүү мекемеси болгондуктан Жалал-Абад Манас шаарынын жаш мугалимдери үчүн заманбап мугалим сапаттуу билим берүү деген темада атайын мастер-класстар уюштурулган. Бул мастер-класска Кыргызстанда белгилүү болгон ошол педагогдор өзлөрүнүн тажрыйбасы менен жаш мугалимдерге бөлүшүп жатышат. Жалпысынан айтканда бул бир форумдун бир багыты. Андан сырткары бизнес тренингдер жүрүп атат, интеллектуалдык таймаштар жүрүп атат. Бардыгына ошо биздин Жалал-Абад мамлекеттик университетинин студенттери активдүү катышып келе атышат. Мураталиев Мелис Казакбаевичке ыраазычылык билдиребиз.
Форумдун аягында мыкты катышуучуларга белектер тапшырылып, спикерлик кылган конокторго Жалал Абад мамлекеттик университети тарабынан ыраазычылык каттар, белектер берилди. Ал эми Манас шаарындагы Азаттык аянтында уланып жаткан форумда да университет атайын жарманке уюштурса, активдүү студенттер улуттук кийимдерди кийип, кыргыз баалуулуктарын жайылтууга салым кошту. Окуу жай эл аралык, республикалык иш-чараларды уюштурууда ар дайым алдыңкы сапта болуп келет. Бүгүнкү форумга да 2000ден ашуун студент жана 500дөн ашуун жаш окутуучулар тартылган. Kılıç